Мен атым Розгүл. 3 гимназиянын бүтүрүүчүсү жана учурда Манас университетинин 2-курсунда окуп жатам. Менин жашоомдо 3 гимназия чоң бир орунду ээлейт. Анткени азыр кандайдыр бир ийгиликке жетип жатсам, ошонун себепчиси бул 3-гимназия. Азыр бир катар себептерине тотоло кетсем. Биринчиси энелер мектеби. Мен биринчи класска барганда энем менен кошо жетелешип барчубуз. Энелер мектебине катышсам, мен өзүбүздүн сабактарга катышып билим алчубуз. Кызыгы, менин апамдарга дагы баа коюп сынак тапшырышчу. Бирок ушул энелер мектебинен соң биздин үй бүлөдө сонун өзгөрүүлөр болду. Биринчи, МПК өзгөрдү. Менин ата-энем мени жакшы окусун деп, китеп, стол, лампа алып берип, баардык шарттарды түзүп беришти. Жана ошол шартты түзүп эле берип койбостон, менин сабагыма кызыгып, кандай бааларды алып жатам, сабактарым кандай болуп жатат деп көзөмөлдөп турушчу. Кээде болсо өрүү, мейиз сыяктуу нерселерди алып келип, чачыман сылап, эркелетип, колдоо көрсөтүп турушчу. Ардын мындай мээрими мени жакшы окуганга түрттү. Экинчи бир жагынан биздин мугалимдер дагы ушунчалык мээримдүү, эмгекчил, канча иш болсо дагы бүтүрүп, бизге түн эмес болсо дагы конспекттерин, окуу материалдарын даярдап, сонун сабактарды өтүп берчү. Ушунча мээрим жана эмгекти көргөндөн соң жакшы окубай кое албайт экенсиң. Ошентип мен агайыбыз Апармай Таминовдун лекцияда айткандарын жана бул акыл эмгеги маданияттын китебин пайдаланып, жакшы жетишкендерге жетише баштадым. Биринчиси бул Манас университетине өтүп, стипендия менен окуп жаткандыгым. Анткени Манас университетинде жыл сайын 10 миңден ашуун абитуриент тапшырса, анын ичинен 1600 гана абитуриентти кабыл алат. Стипендия менен окуш үчүн дагы да көп аракет кылып окуш керек болот. Мен шаарга келгенде жакшы бир кургоз бар. Англисче, орусча түшүнүп, жана кичине болсо дагы сүйлөй ала тургандай деңгээлде келгем. Менин бул деңгээлимди көрүшкөндө группалаштарым, жаңы досторум таң калышкан. Анткени алардын көз карашында майткендик, өзгөчө электик десе, орусчаны такыр билбеген, башкача бир диалектиде сүйлөгөн, караңгы бир инсандарды ойлоп жүрүшүптүр. Бирок биз менен таанышкандан соң алардын мындай ою жоголуп, азыр жакшы бир мамиледебиз. Учурда мен англис, орус, түрк жана немис жалпысынан 4 тилде эркин сүйлөшүп, баалаша алам. Жана бул тилдерди эч кандай курска барбастан, акча кетирбестен үйрөнө алдым. Мага бул тилдерди үйрөнүшүмө Акыл эмгеги маданияттын китебинин 71 бетиндеги сөздүктөр, андан соң 75 беттеги чет тилдерди өз алдынча окуп үйрөнүү методикалары деген чамалар абдан соң жардамын берди. Анткени биз гимназияда окуп жүргөндө күнүнө 10 англисче, 10 орусча сөз жаттачубуз, англис, орус тил декадаларын өткөзүп турчубуз. Ушинтип практика кылып жатып, мен бул тилдерди үйрөнүшүмө чоң жардамын тийгизди. Бул тилдерди үйрөнгөнүн натыйжасында былтыры Германия, Дания, Турция сыяктуу 6 өлкөгө 12 шаарга саякаттап, конференцияларга катышып, билимимди арттырып келдим. Мындай өлкөлөргө баруу кыялы менде гимназиядагы инсан таануу сабактарынан кийин пайда болгон. Гимназияга Нуржигит Кадырбеков сыяктуу инсандар жана өзүнүн эле Америкадан, Малайзиядан билим алып келген эже байкелер келип, тажрыйбасын менен бөлүшкөндө абдан суктанчумун. Алардын бир гана жетишкендерине эмес, алардын адамгерчилигине, жөнөкөйлүгүнө суктанчумун. Жаштыкта кимге чындап суктансаң, келечекте ошол сыяктуу болосуң дейт. Ошентип суктана отуруп, Кудайга шүгүр, азыр мен дагы ошолор эжелердей болуп, агалардай болуп, жакшы бир тажрыйбага ээ боло баштадым. Учурда өзүмдү өзүм артырап өнүктүрүүдөн сырткары ыктыярчылык менен алектенем. Анткени бизди гимназияда эгоист болбостон, билген билимдер менен бөлүшүп, ар дайым элдин кызы, уулу болго деп тарбиялаган. 2017-жылы студент болгондон тарта мен инсандык өнүгүү студенттик клубунда, Аксис ассоциациясында, Эл эми коом агартуу демилгесинде иштеп келе жатам. Жакында эле
50 коом ортодо миңгесинин жетекчиси болуп дайындалдым. Булардын баардыгына тил үйрөнүүгө дагы, ыктыярчылыкка дагы, сабактарды тапшырып, сабактарды жакшы окушума дагы жетишишиме мага бул акыл эмгегинин маданияты китебинин 83 бетиндеги убакытты өнүгүп пайдалануу деген тема чоң жардамын тийгизет. Бул теманы өтүгөндөн соң мен ар дайым хронометраж менен иштеп, ар дайым план максаттарымды коюп жүрөм. Мунун баарын бизге үйрөткөн, бизди айылдан дүйнөлүк деңгээлге жеткизген, билимин гана эмес, тажрыйбасын да берген Агабек Мадаминовго жана башка баардык мугалимдерибизге терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен өзүмдү кыйынмын, же болбосо көп жетишкендерге жеттим деп мактана албайм. Бирок менин ушул даражага жетишим үчүн көптөгөн инсандардын эмгеги, энергиясы убакыты кетти. Мен аларга терең ыраазычылыгымды билдирүү менен ишеничин актаганга аракет кыламын. Баарыңыздарга чоң рахмат.